Саламатсыңарбы менин сүйүктүү бөбөктөрүм. Бүгүн силер менен адаттагыдай эле жомок окуйбуз. Анда азыр мен силерге 3 чабан аттуу жомокту окуп бермекчимин. Тоодо жашаган 3 чабан бири-бири менен дос болушуптур. Алар тоодо мал багып жүрүп, бир кумураны таап алышат. Ичин карашса, толтура алтын бар экен. Бирок ал кумура аябагандай сырдуу көрүнүптүр. Алар кумураны колго алары менен: "Мен сыйкырдуу кумурамын. Менден 3 нерсе сурап алсаңар болот. Бирок сынып же жоголуп кетсем, тилегиңер орундалбай калат. Мени жоготуп же сындырып албасаңар, 10 жылдан кийин дагы сурасаңар болот" дейт. 3 досу уккан кулактарына ишене албай туруп калышат. Анан чындыгын билүү үчүн өздөрүнүн тилектерин айтышат. Биринчиси: "Мага мени бай кыла турган сандык бер" деп тилек кылат. Кумура анын айтканын аткарып, заматта алтын сандыкты пайда кылат. Экинчиси болсо: "Менин каалаганым" деп ойлонуп туруп, анан "байлык менен кошо түбөлүк жашоону каалаймын" дейт. Үчүнчүсүнүн тилеги болсо эки досунун тилегине такыр окшошпойт. Ал: "Мен ичинде абдан көп баалуу китептери бар китепканам болуусун каалаймын" деди. Мына ошентип кумура үчөөнүн тең тилегин орундатат. Анан чабандар бул сыйкырдуу кумураны дагы 10 жылдан кийин кайра каалаган тилектерин суроо үчүн жерге көмүп коюшат. Ошентип биринчи тилек кылган чабан ушунчалык бай жашоого умтулат. Анын жашоосу падышалардын жашоосу менен бирдей деңгээлге жетет. Экинчи чабан болсо каалаганындай бай болуп, ошол эле учурда канча убакыт өтсө дагы карылык келбейт. Ал эми үчүнчү чабан китепканасында эртеден кечке китеп окуп, билимин жогорулатат. Акыры ал өлкөдө өтө таанымал аалым даражасына жетет. Мына ошентип арадан 10 жыл өтөт. Баягы 3 дос кайрадан жолугушушат. Алар чогулуп алышып, баягы сыйкырдуу кумура көмүлгөн жерге келишет. Биринчи чабан: "Алдыбыздагы 10 жыл бою көмүлгөн кумура менде турсун" десе, экинчиси: "Эмне үчүн сенде турат экен? Менде деле турса болот" деп аны менен тиреше кетет. Анан кумураны талаша кетишет. Кумураны талашып жатышып, колдорунан түшүрүп сындырып алышат. Мына ошентип баарынын тилектери орундалбай калат. Кумура айткандай каалоолору орундалбай, кадимки катардагы адамдардай жашап калышат. Биринчисинин байлыгы, экинчисинин түбөлүк жаштыгы жана үчүнчүсүнүн китепканасы бир заматта көздөн кайым болот. Жоголбогон бир гана нерсе калат. Силер билсеңер керек, балдар? Ал эмне экенин? Албетте туура. Ал жоголбогон нерсе китептерден алган билим болчу. Ошентип үчүнчү чабан атагы ааламга кеткен чоң аалым болгон болчу. Ал ошол аалым бойдон калды. Ал эми бир күйөкө болсо мурдагы абалдарына келип калышкан экен. Балдар, силерге жомок жактыбы? Ушуну менен биздин жомогубуз соңуна чыкты. Эмки жомоктон көрүшкөнчө саламатта болгула. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган жомок окуу сабагы.